Koş. Koş. Varsın mı? Жүр. Қуаныш еркелетіп қоямын да. Досыма. Барсың ба да қыш көреді қанып тұтасың. Досым, кел. Келді ме қандайсың? Жасаттар жақсы ба? Қыш көреді бала жаққа түспей отырасыңдар ба? Тұрасыңар. Үйге келгілер чайға рахмат, чайды ішербіз. Бұла талға келді келеді дос. Талды көрелші бәрден де материал түгеніп. Бұның қар ғой, бір күрек бар ба? Бар, мына күрек. Қанып тұтасың. Жоғын екен, жақсы. Мұндай тұр. Андай олсы мұндай тұр дос. Таза талдың. Болды, таза. Азыр көреміз да, талыңа. Мақта ойлатасың да екен көрелші. Тат, мен берім орайды. Көтер. Қалай ма жеңіс қана? Көрдің ме айттың? Норма кемерлі. 2000 бола ғой? Бекшеге емекенем, чирген талак едем, не? Штет қойын. Сен емекенем. Демек, 5000 бердағы бәр, мен бәрді. Бәрі? Бәрі, сен өндерсің басын, бәрі. Сен дағы мұнаны қарылат, неме қыл. Мен өзім үшін бұл өрейін десе. Бәрі, қылы берсен бар. Ушул тегиз бош керек та баарынан дагы. Үстүнөн да ушул алды тапан тегиз бош керек тарак. Азыр биз 42 сантиметр жерден эме кылайлы. Жерден 4 сантиметр. Бул эме тарактан чарасы 4-5 сантиметрге дейин чыгыш керек да. 5-6 он бир баштайбыз да. 5-6 он бир баштап тегерет атып ошо бир айга чейин барат. Абдан қашты құрғаш керек, қапташ керек, құрғағана уақыт беріш керек. Қасаптарға барам, қасаптардан алам, убой цех бар өзгенде шылардан алам терілерді. Мұрны оңайлы, азыр сәл қиында барайды бара. Мынау сайлар бар, сулар жеп, анан чамча қалғандарын соз қайтарып, бербей штраф салып. Ерді мен ошол илгери үйрөнгөндө туюк чабып үйрөнгөнмүн. Ошо туюк чабам жакшы чабылган жакшы. Кайсы жер болсо дагы жакшы жасалган жакшы. Жакшы бул жаман деген болбойт. Ошо устасы жакшы чабып чыгарса, ошол жери жакшы. Ат баспаса, атка мингенде омоктуу болсо, бышык болсо ошо. Жердигине карайт, аттын породаларына карайт. Мына бийик тооло жана нарыңдарда, мына биздин алайкуда, алай ошоларда. Биздин баягы тукур эме жылкылары, карабайыр, анан монгол порода деп коет, ошондойлор болот да жерлерде. Анан алардын размерлери деле чакан болот. Эрди узакка сакташ үчүн жакшыруу болду бул. Ушул эрди албашып эле жанагыдай күнгө таштап, жамгырга таштап эле анан өздөрү айнытып алышат да. Анан алганда жакшы эле анан кийин барып эле басып калып атат, мынтип калып атат. Анын баары эле ээрче кое берген тур эмес. Себеби ээрчилерде да болуп калат. Анча-мынча бир суу капталып калса, бир шашылып, анда да болуп калышы мүмкүн. Анан кийин көбүнесе чабайластар өздөрүнөн эле кетип калат ал. Себеби баягы күнгө таштап коет, жамгырга таштап коет. Ошондон анан жер эмесин жоготот да. Размерин жоготот, анан баса турган болот. Илгери биздин ата-бабалар жана мамы деп коет эле да. Мамыны куураганында бутактуу даракты орнотуп, ошого келип атты мине калып келип иле калып атты. Эрди бир жерде иле калып эле жерге да таштаган эмес да. Даже мына терилерде ушундай касиет бар да, ошо жерге жатса ошо ным жер болсо деле ошондон эле ным тартып ала берет да булар. Ошонусу жаман да мунун. Бул капталат, капталгандан кийин анан боек берилип, лакталып, анан кийин кадимкидей
эмеге чыгат анан. Мына азыр бул эрдин мына азыр чабылып bir anda башталат. Ушундай болуп. Жукары отуруп туруп чабылып бүткөндө мына ушул эмеге келди. Бирок бул ушул боюнча эле бүттү дешке болбойт. Бул азыр бүтө элек жерлер көп. Мына ошол жерлерин мына үпүнөн алыш керек. Мында туруп тегиздеп алып, мыналарды сыйдап. Вообще мында бүтүр болбош керек да. Же биягында калбаш керек бүтүр. Анан буларды чаап бүттү кылып, бүткөндөн кийин бул капталат мына ээлердей болуп, мына ээлер мына. Мындай капталат да. Мында капталып мына орнаменттер чүрүлөт. Мына кыргызча эми муну баягы өзүбүздүн Россияда көбүнчө балдар, талаада жүргөн балдар көбүнчө жакшы көрүп бул кыргыздын орнаментин чүрүп койгоңуз деп сурашат. Бирок ушул эме өкүнүчтүүсү ушул мындан бияка үйлөнгөн жаштар жок болуп атат да. Ушул биздин поколение менен токтоп калабы деп ойлойм да муну. Алейкум ассалам. Келгиле. Кандай болсуңуз? Басым мынабу орто ээлерди ушул 10дон, ушундай 12ден берип атам. Силердики бир 15тен чаап берем. Чарасындай бийигирээк кылайынбы же ушулардай болобу?